Азыр бизге Ош шаарына bir күндө 56 000 машина кирип чыгат. То есть автотыгындарды жараткан бардыгы сырттан келген машиналар. Мынакей Ош шаарында азыр көрүп атасыңар, 2 или 3 эле көчөбүз бар экен. Калган көчөлөр бардыгы асфальтталган эмес, жолдун акыбалы абдан начар. Биз мына канча аракет кылып, жолдорду оңдогон менен автотыгындарды чечпесек, мына тыгындарын бул маселе жол маселеси да чечилбейт, тазалык маселеси да чечилбейт. Ушулардын бардыгын чечиш керек. Ушу Ош шаарыбызга кирип чыккан машиналерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ошондой практикалар бар экен, Кытайда ошондой практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өз түшүндүрүп айтып берет, шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын киребеш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып, эгер, допустим, шаардын ичинде машина кирем, машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргача, эгер 56 000 машина bir күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 000 машинаны 50 сомдон эсептесек, 2 миллион 800 000 сом болот экен. 2 миллиона 800 000 сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион деп эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо, 10 күндө канча болот? 20, bir айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча, мына жол, мына тротуар, мына бак, мына здание. Зданиянын кебетесинде көрдүңүз, эски зданиялар.